Абдуллах базарга бат-бат барып, сооданын башында турат. Мен ал жазган кол жазмаларды кагазга түшүрөрдө дем алып отурганымда анын соода ишин күзөтөмүн. Кыскасы, ал чыныгы соодагер. Кардарлар дүкөнгө кирсе, бар этибарын аларга бурат. Эгер алуучу дүкөндөгү бар нерсенин баарын көрүп туруп, албай чыгып кетсе да, маанайы өзгөрбөйт эле. Кээ бир соодагерлер ушунча убара кылдың, албасаң эмнеге мени үмүттөндүрөсүң? Кийип көрдүңбү, эми аласың. Дааналап сатпайбыз деген сыяктуу сөздөрдү айтышат. Ал болсо бир да кардардын көңүлүн оорутпайт эле. Устаздан сабак алганда. Бир күнү устаз Абдуллах экөөбүздү базарга чакырды. Иштери аз болгондуктан базарда эле кээ бир маселелерди чечип алмай болдук. 3 пара Куран окуй турган убакыттын ичинде 11 хадисти чечмелеп түшүндүрүп берди. Ошол учурда бир аял кирип келди. Уялганынан жүзү кызара салам берди. Ассаламу алейкум азирети, кечирим сураймын. 2 күн мурун алган кездемем жакпай калды. Кайтарып ала аласызбы деп араң айтты. Биз таң калып туруп калдык. Эгер мен сатсам 2 күндөн кийин алмак эмесмин да. Алсам дагы акчасын толук кайтарып бербейт элем. Же ордуна башка алышын талап кылчумун. Устаз такыр башкача жол тутту. Ва алейкум ассалам. Кайтарып аламын. Колуңуздагы матаны 300 дирхамга саткан элем. Мына акчаңыз. Сарсана болбоңуз, деди жылмаюу менен. Кийин бизге тургула. Эми базарда кыла турган ишибиз калбады. Мен сатылган нерсени ичи оорубай кайтарып алган соодагердин кубанычы жөнүндөгү хадиске амал кылмакчы элем. Эми базарга келбеймин. Калган иштерди башкаруучуларым өздөрү бүтөрөт. Эсиңерде болсун, кардардыкы дайым туура. Иш убактысында оюңар тек гана кардарларды ыраазы кылып, аларга сапаттуу кызмат көрсөтүү болсун. Ошондо гана 10-9 береке силердики болот. Ошондуктан Абдуллах кардарларга жан дили менен кызмат кылар эле. Мен ойлонуп олтурсам, улуураак адам дүкөнгө шаша кирип келди. Ассаламу алейкум. Бул Абдурахмандын дүкөнүбү деп сурады. Тастыктадык. Кийин сөзүн улады. Бир апта мурун мына кездемени уулум алып кеткен экен. Азыр буга муктаждык жок. Тойго деп алынган эле. Эгер акчасын кайтарып берсеңиз, карызыбызга төлөйт элек. Балам энесинин сөзүнө кирип алган экен. Мага бул ашыкча чыгым. Кечир балам, колуңан келсе мага жакшылык кыл. Же ушул матаны арзаныраак акчага болсо да кайтарып ал. Уулум кайтарып бериштен уялганы үчүн мен келип турам. Ата, кыжалат болбоңуз, деди Абдулла. Уулуңуз келсе деле акчасын кайтарып бермекмин. Сизди убара кылыптыр. Кечирмибизди кабыл алыңыз. Бул мата 200 дирхамдык. Мына акчаңыз. Киши Абдуллахтын мамилесине кубанып узак дуа кылды. Чынында Абдулла устасынын чыныгы шагиртине айланыптыр.